يا حامل القرآن. Biz bugün номери менен эсептелгенде 111 номер менен турган Мәсәд деген сүрөнү окуйбуз. Мәсәд сүрөсү Меккеде түшкөн. 5 аяттан турат. Түшүү себеби Аллах Таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга бир күнү астагфиру билlah ва анзир аширатакал aqrabin. Садақаллахул азим. Ey Muhammed, алгач сен өзүңдүн эң жакын туугандарыңа эскерт. Оболу сен өзүңдүн жакын туугандарыңа жеткиргин. Аларга бейиш жөнүндө кабар берип, тозок жөнүндө эскерткен. Деп аят түшүрдү. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды өзүңдүн жакын туугандарыңды эскерт деп бекеринен айткан жок. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дааватына бел болуп, дем болуп берсин деген максатта пайгамбарыбызга эң алгач жакын туугандарыңды чакыр деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жакын туугандарын Аллахтын бир жана бар экенине, өзүнүн пайгамбар экенине чакыруу үчүн Сафа тоосунун үстүнө чыгып, анан баарына үн катты. Я бани Абдул Мутталиб, эй Абдул Мутталиб урусу. Я бани Фихр, эй Фихр урусу. Я бани Луай, эй Луайю урусу. Жана башка уруулардын бүт баарын атын атап ошентип чакырды. Пайгамбарыбыздын бул чакырыгын алар да угуп өзгөчө кабыл алышты. Колу боштору шымаланып өздөрү келди. Бошобой калгандары менин ордума сен барып Мухаммадтын сөзүн угуп келчи. Мен сенден угуп алам деп өзүнүн элчилерин, жардамчыларын жөнөтүп коюшту. Баары чогулгандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам баарыңар ушул жерге жыйналдыңарбы деп сурады. Баарыбыз жыйналдык. Келе албай калгандар жакындарын жана кызматкерлерин жөнөттү деп айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам анда мындай деди. Мени эгер мынабул дөңсөөнүн тоонун аркасында бир кошуун турат. Кадимкидей эле чоң армия, чоң кошуун. Алардын бир эле максаты бар, силерди басып алып, кадимкидей эле үстүңөрдөн эйлик кылуу десем, ишенет белеңер мага деди. Баары бир ооздон, эй Мухаммад, сен биздин арабызда ишеничке толгон инсансың. Сен качан жалган сүйлөдүң эле? Бир да жалган сүйлөгөн эмессиң. Биз менен тамашалашып да көргөн эмессиң. Биз сенин сөзүңө кантип ишенбейли? Албетте ишенебиз. Ишенмегендечи, ишенебиз. Дешти баары бир ооздон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, эгерде силер менин ушул сөзүмө ишене турган болсоңор, анда Аллахтын алдындагы жакында келе турган, ахиреттеги боло турган чоң азабынан силерди эскертем. Корккула. Али да кеч эмес. Аллахка кайткыла. Мени Аллах тараптан силерге тандалып жөнөтүлгөн элчи экениме дагы ыйман келтирип ынангыла деди. Баары бири-бирин тиктеп туруп калды. Мындай сөз күткөн эмес. Араларынан бир гана Абу Лахаб ордунан турду дагы, эй Мухаммад, таббан лак ва саирал айям деди. Бул дегени, эй Мухаммад, куруп кеткир, оңбогур. Кийинки убактыңда дагы жашооңдун аягына чейин такыр жарып агыр. Сен бизди ушул сөздү айтууң үчүн, бизге ушул сөздү жеткирүүң үчүн чакырдың беле. Эгерде сенин ушул сөздү айтарыңды билгенде, мен бул жерге басып келмек эмесмин. Ар бир уруунун атын атап чакырсаң, жакшы эле бир ишке чакырып атат окшойсуң деп келипмин. Ушул байта турган ишиң. Эскерте турган сөзүң эскертмең ушул беле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды аябай тилдеп акараттады.
Бирок Абу Лахабка кошулуп, ал жердеги пайгамбарыбыздын жакын туугандарынын арасынан эч кимиси пайгамбарды тилдеп акараттаган жок. Баары тынып, жерди гана телмирип деп турушту. Пайгамбарга жакын тууган урук деп эсептелгендердин ичинен Абу Лахаб бар эле. Абу Лахаб ал кандай тууган? Абу Лахаб ал пайгамбарыбыздын атасы менен тууган. Ошондой жакын тууганы ордунан тура калып, кадимкидей пайгамбарды тилдеп, акараттап, кемсинтип кирди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын бул тилдөөсүнө, кемсинтип акараттоосуна эч бир жооп кайтарган жок. Жөн гана Аллахты күтүп турду. Ошол учурда Аллах Таала ушул Месед сүрөсүн түшүрдү. Месед деген сөз, бул сүрөнүн аталышы. Месед деген сөз ийрилген, өрүлгөн, эшилген деген сөздү туюнтат. Бир эки жиптен эшилиши мүмкүн. Же 3 же андан ашыгыраак узун жиптерден бир аркан өрүлүшү мүмкүн. Эмнеге ушул өрүлгөн, ийрилген жана эшилген деген сөз менен, ат менен, ысым менен аталып калды бул сүрө. Аны сүрөнүн котормосун азыр айтып жаткан учурда кадимгидей кенен түшүндүрөбүз жана түшүнөбүз буюрса. Аллах Таала ошентип, ошол пайгамбарды акараттаган Абу Лахабка ушул сүрөнү түшүрдү. Жооп кылып угуп көрөбүз. А'удhu billahi mineşşeytanirracim. Tebbet yeda abi lahabi ve tebbe. Tebbet. Kurusun. Kurusun degen bul kadimgidey bir nesenin kurgap kalışını aytadi. Kurusun degen oңбосун degen, жарабасын degen söz. Bul Allah Taala'nın Abu Lahab'ka düşürgen kargışı. Peygamberdi Abu Lahab kargasa, anın Abu Lahab'tın kargışına жооп kılıp, Peygamberin özünün jönötkön Peygamberin kolko kılıp, korgop, Allah özü Abu Lahab'tı kargıştap atadı. Tebbet yeda Abi Lahab. Abu Lahab'tın eki kolu ten kurusun. Al kadimkideyle oң jana sol kolu bu. Emnege Allah Taala bul jerde Abu Lahab'tın eki kolu kurusun dedi. Emnege eki közü kurusun degen jok. Ekiden aytıla turgan bolsa. Emnege eki kulagı kurusun. Je eki butu kurusun degen jeri jok. Körse insanga eң mıқты керектүү мүчөлөрдүн бири зарыл болгон. Ал эки кол. Аны менен таянат. Аны менен өзүнүн күнүмдүк тамагын тапканга аракет кылат. Жана бирөөдөн коргонот. Айтор көптөгөн кызматы бар. Ушундай кызматка аябай даяр турган эки колу курусун. Бул кол деген сөз чыныгы Абу Лахабтын колу эмес эле. Tebbet yede Abi Lahab. İnsan özünün eki koluna kanday muhtaç bolsa, bul dünyölük jana ahirettik bakıt yaşoosuna kudoşondoy muhtaç ile. Oşol sebepten bul jerde Allah Taala Abu Lahab'tın eki kolu kurusun degen, eki kolu degen sözdön maksat, anın eki dünyösü ten kurusun, eki dünyöde al jarvasın degen kargış ele. Tağırағы tebbet yede Abi Lahab. Abu Lahab'tın eki kolu kurusun degen, al eki dünyösü kurup ketsin. Eki dünyödön ten bakıt yaşoosundan bir otolo kesilip, üzülüp, kurucalak kalsın. Ve tebbe. Kurap da kaldı. Ova. Al tiri turgan mezgilde. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kul la ilahe illallah tuflih. La ilahe illallah degin tozak azabından kur kalasın degen sözün uğup jürgen uçur dele anın bul dünyösü dağı ahiretli dağı kadimgidey kurup kalgan. Ankene al peygamberdi akarat kılgandığı üçün Allah Taala'dan kuduşunday kargış sözün algan. Ma eğne anhu maluhu ve ma kesebe.
Mâ egnâ anhu mâluhu ve mâ keseb. Anın jıynagan baylığı, toptogon mal mülkü dağı, murdatan beri jasap жүрген kesibi, je özünün törölgön perzentleri dağı anı azaptan alıp kala albayt. Al oylaşı mümkün. Men kerek bolsa mınday ölümdön, jaman ölümdön, je arkı dünyödögü Kudaydın, Allah Taala'nın azabынан toptogon baylığım menen kutulup, özümdön jarık dünyöge kelgen perzentler menen korgondo olup, aların ortasında kalıp, kutulup kalam degen oyda jaşayt ele. Oşal sebepten Allah Taala'ga жооп kılıp, "Ma agna anhu maluhu ve ma kesebe." Abu Leheb'ti özünün jıynap toptogon mal mülk baylığı dasmiyası dağı, özünün törölgön perzentleri dağı alıp kala albayt. Al söz türdü azapka duşar bolot. Dep Allah Taala al ölgөнгө çeyin ele kuduşul sürön düşürüp atadı. Dağı anın namısın tevelep Allah Taala bir söz düşürdü, anın atına uykaş kılıp. Subhanallah. Seyasla naran zâte leheb. Eğer baykasanızlar, tebbet yede ebi leheb. Bu yerge kelip, seyasla naran zâte leheb. Leheb degen söz bul, aloolongun. Ottu güygüzgöndö öte küçöp, uçkundары çar tarapka çaçırap, çatırap, aloolonуп kүйгөн ottun aloosun çaçırap. Tap berip atkandağı öte ulu aloosun leheb dep esептейт. Allah Taala anı kordoo maksatta seyasla naran zâte leheb. Al jakında degen ölüp jerge gömülüşü menen ahirette Allah'ın aldına barganda dep Allah özü habar berip atat. Seyasla al jakın arada azaptalıp, kuyukalanıp azaptalat. Naran zâte leheb. Öte katu küçöйтülüp, kuvattalıp, aloolonup kүйgön ottun, tozoktun aloosunda dep atat. Ve mraatuhu hammaletel hatab. Ve mraatuhu hammaletel hatab. Jonuna tiken otunun kötörüp kelip, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tevelep alsa tamanına girip ibadat kılalbay kalsın. Je davatın tarqatalbay kalsın degen maksatta jonuna tiken otundарын kötörüp Peygamberдің үйünün meçitin aldına tün jamınıp tün gada gelip taştap ketken anın ayalı dağı oşondoy aloolu çoң tozok azabında kuyukalanıp azaptalat deydi Allah. Al kim? Al Ummu Cemil. Dal uşul ayal Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Peygamber daim çaçın tarap, bir günde Peygamber 3 jolu kadimgidey çaçın juup maylap jıttуу nerse menen sүйköp аны жыттантып турчу эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда Allah özü жараткан, özü берген табигый жыты бар. Биздин себинген мыкты мис аңкыган жыпар жыттан да мыкты жыты бар. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башын жууп bir günde 3 жолу ошол аңкыган жыпар жытын себинип жыттануусу ал келечек үммөтүнө сабак болуусу эле. Ошентип таранған чачындағы тарақтағы қалып қалған чачтарын алып барып сыйқырлап байлап қойған аял дал ушул Умму Жамил болчу. Biz анын кыскача тарыхын biz Nas анан Falaq сүрөлөрүн окуп атканда ушул эки сүрөнүн түшүү себептерин айтып атканда айтып өткөнбүз. Жөн азапталбайт ал. Кантип азапталат? Allah айтып жатат. Бул дүйнөдө ал кантип эмгектенсе, ошол эмгегин ахиретте да куд ошентип жасап азапталат. Субханаллах. Бул аяттан Allah
эмнени кабар берип атат бизге? Инсан бул дүйнөдө кайсыл ишин жасап өлсө, ахиретте ал ошол иши менен элге дагы бир көрүнүп азапталат. Эгер жакшы иш жасаса бул дүйнөдө, ахиретте Алланын алдында ал ошол жакшы иши менен таанымал болот. Аяттын аягы: Фи жидиха хаблум мин масад. Ал жөнел азапталбайт. Мухаммад пайгамбарга алыстан тикен отундарын байлап, жоонуна көтөрүп кейде сүдүрөп келип, байлап ташыган арканы эми ал оттон болгон аркан болуп, мойнуна кадимкидей оролуп азапталат. Фи жидиха, мойнунда. Хабл, бир аркан болот, мин масад, өрүлгөн. Өзүнүн ушул дүйнөдөгү Мухаммад пайгамбарга тикен ташып келгенде кантип өрүлгөн болсо, куд ошондой өлчөмдөгү оттон болгон өрүлгөн аркан анын мойнуна оролуп турулуп, анан азапталат дейт. Бул Масад сүрөсүнүн кыскача мааниси гана. Анын тафсирине эгерде чоңуп кире турган болсок, анда биздин бүгүнкү убактыбыз жалаң гана ошол тафсирине кетип калыш ыктымал. Ислам алимдар айтат: ким Масад сүрөсүн көп окуса, демек ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарабына өтүп алып, Абу Лахабты, пайгамбарды каргыштаган Абу Лахабты каргыштагандай, пайгамбар тарапка өтүп, пайгамбарды коргогондой болот. Ким Масад сүрөсүн көп окуса, ал үмүт бар. Абу Лахаб менен тозокто бирге болбой калышына үмүт бар, деп айтат ислам алымдары. Андыктан келиңиздер, эң алгач пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды коргоду. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үлгү алууда. Пайгамбарыбыз ошондой жеме эшитип, жеме угуп кордолуп аткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында образга кирип, ошонун жанында туруп, ушул сүрө кадимки түшүп атканда пайгамбардын жанында тургандай болуп угуң бүгүн. Анан кайра кайталаганда мен пайгамбардын жанындамын. Мен бул сүрөнү окуу менен, бул аятты кайталоо менен пайгамбардын тарабына өтүп алып, пайгамбарды акарат кылган Абу Лахабка жооп иретинде окуймун деген ойду окусаңыз, анда сизге бул сүрө дагы да таасирдүүрөөк болот иншалла.